дыйкандарга суу жетпей талаш тартыш бир учурлар дагы бар, мушташ кетип атышат. Биз бирин уруп согуп майып болуп атышат. Анан кийин негизи мамлекеттин деңгээлиндеги, мамлекеттин балансында турган каналдарга мамлекет тарабынан акча бөлүнөт, бирок АВПга эч кандай акча каражаттар бөлүнбөйт. Алардын өздөрүнө кол коюшту, өздөрүнүн карамагын АВПгачы кандай оокат кылсаңар, кандай тиричилик кылсаң, кандай өзүңөр акча тапканыңарды өзүңөр иштеткиле деп мамлекет тарабынан мен ойлойм мындай таштап койду. Бул жерде негизги идея бул жергиликтүү бюджеттен каржылаганга мүмкүнчүлүк берүү. Балким донорлор келет, донорлор эгер акча бөлсө ошол жагынан мыйзамдаштырып берели деген ойдо. Тарифтер боюнча дагы жазылган. Боюнча биз дагы суу агенттигинин атында айтып отуруп атабыз. Көп жумуштарды, основной жумуштарды мына хелети сатабы, эскалатор топ түзүп ошолор аркылуу бүтүрүшкөн экен. Биз колдон келген жардамды берип атабыз. Жергиликтүү бизде баягы бул бөлүмдүн бөлүмүндө иштеген немелерибиз бар. Алар дагы колдон келген жардам берип атат. 2002 жылы суу пайдалануу ассоциациясы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мыйзам кабыл алынган, эми ошол баягы биздин суу пайдалануучуларын колдоо максатында чыгарган токтомдор эмелер эмеде көрсөттүк азыркы учурда кандай. Бүгүнкү күндө мисалы 488 абат бар. 753 гектар жер. Ошол проект башталганда эле айтылган ушу Кыргызстанда ошол эксперттер, дүйнөлүк эксперттер айткан ушу Кыргызстанда бир 800 гектар жерге сыпат түзсө болот деп өздөрүнүн анализдерин бергенде ошол маалда. Азыр бүгүнкү күндө 488 иштеп атат, 753 000 гектар жер ошол АВПлар тийилип атат. На самом деле бул мыйзам эгерде ишке киргизилсе, ишке ашырылса, анда жанагы каржылуу булактар ачылып калат да. То есть закон өкмөттөн, жергиликтүү бюджеттен. И сиз айткандай азыр өкмөттөн да акча бөлүнсө, это будет не противоречить закону. Ошол жолдорун ачып берип атат да бул мыйзам. Экинчиси жанагы Абдулла байке айткандай, СПАлар азыр кеңешке башыйт да, өзүнүн советине. А там поменяется АВПлар, айыл өкмөттүн айылдык кеңешке башыйып калат. Ошол жерлери обеспечивать более финансовую прозрачность движения денег да. Мисалы бир АВПнын бюджети 1 миллиондой акча да, 700 000 чогулат да, где-то ошондой. Ушул акча более прозрачно через местный казна өтүп калат да, ушул эмелери, жакшы жерлери. А эмне үчүн мамлекет дыйканга ушул системаны до конца алып бара албайт? Айыл өкмөттүн ошо жоопкерчилиги ушул жерде күчөтөлүк, тарифтин да күчөтөлүк, каржылоо системасы рухсат берелик бүгүнкү күндө АВПга каржылоосу рухсаты жок мыйзам чегинде. Эгер даже азыр семейдин багы акча беребиз десе айыл өкмөттөргө, аны мыйзам чегинде рухсаты жок алганга. Эгерде биз жергиликтүү бюджеттин кичине бир аз болсо дагы кичине жардам берип турса, ал каналдарын анча-мынча түзө турган жерин жасайт. Экскаватор алып оңдоп коет. Стимулирующий гранттар бар. Стимулирующий аркылуу алып деген жасайт. Бул керектүү мыйзам болот.